Bizde эл аралык оюндар бүгүнкү күндө болбой жатат. Жеке менчик өтүп кеткен бир 10 объектти биз тактадык. Ошол 10 объект боюнча жумуштар алып барып атат. Бул боюнча архитектуралык документтер да толук кандуу бүткөн эмес экен. ГАСК боюнча бул вот эксплуатация берилген эмес экен. Өзүнүн жана профили мурун кандай болсо, азыркы профили өзгөртүлүп, перепрофилирование дагы болгон эмес экен. Ошол боюнча дагы биз толук кандуу маалыматтар тактап туруп, ишкерлер менен дагы жеке сүйлөшүп, бул боюнча мына бүгүн ошол стадиондун өзүн эски калыбына келтирүү боюнча иштерди алып барып атабыз. Стадиондун жанагы бизде эл аралык оюндар бүгүнкү күндө болбой жатат. Бизде баарыбыз билгенде мына Алай футбол клубу бар. Ошол эл аралык оюндарды мына жалпысы Бишкекте эле ойноп турат. Ал неге? Анткени бул жерде мына кире бериш өзү кыскарылып, жанагы автобус кире турган жолдор жабылып, ошол боюнча эл аралык оюндар токтоп калган. Ушул квадратта эле кире беришинде эле бул жерде мына спорт магазин, мурун жанагы мороженое чыгара турган бир цех болгон экен. Бул жерде мына кире бериши мына свадебный салон деп турат. Ошол жер тияка автобус менен кете турган могул жол дагы жабылып, арендага берилген жерлер да тосулуп, бул боюнча капиталдык строение да болуп кеткен учурлар да пайда болду. Ушул боюнча биз бүгүн толук кандуу иш алып барабыз. Аз бүгүнкү күндө 96-жылы сиздерге белгилүү өкмөттүн токтому бар. Социалдык объектилерди, инфраструктураларды жеке менчикке бербөө боюнча токтомду карабай туруп, ошол жеке тараптарга өтүп кеткендиги боюнча маалым. Бүгүнкү күндө 4,5 эле гектар биздин мамлекеттик актыбыз бар. 2001-жылда 608 токтомдун негизинде 5,5 деп туруп, га деп туруп катталган. Бүгүнкү күндө баягы мыйзамсыз иш аракеттердин негизинде өз алдынча бири-биринен сатып алуу келишимдеринин негизинде жеке тараптардын колдоруна өтүп кеткен. Биринчи биз имарат лагманкана деп, мына азыр сулуулук салон, бильярдный, анан наргы Алай Эленты деп туруп, олар биринчи АОнун негизинде акционердик общество болуп туруп, алар жеке тараптарга акционерлер бөлүп сатып туруп, кийин азыркы бүгүнкү күндө 3-4 тараптардын колдорунда иштетип жатат.